силердин бүгүнкү жыйынга 4 барак маалымат, анан 3 мүнөттүк баяндама жасаганыңар, бул биздин өкмөттүн өнүгүп кеткенине кабар берет экен да. Биз билип эле өнүгүп кеткен турбайбызбы? Ушундай да отчет болобу? Силердин азыркы отчетуңарды угуп, мен СССРдин кезиндеги Айыл чарба министринин отчетун салыштырам да. Былтыркы жылы 130-дан коз алсак, быйыл 140-тан алдык. 4 килодан жүн алсак, быйыл 5 килодан жүн алдык. Мына ошондой. Бир орчуду коомдо болуп жаткан коррупциялык маселени айткан жоксуңар. Кечеги Нурлан Өмүркулунун Бишкек ТЭСтин мурунку директорунун айткан интервьюсунан кийин Бишкек ТЭСке 250 миллион доллар гана кеткен. Отвертканын баасы 600 долларга чыгарышкан. Видео байкагычтарда 14 миллион доллар болбойт деген. Дегенден кийин силердин азыркы отчетуңарга карапайым калк арты менен күлөт. Анан силер жардама кылып атпайсыңарбы? Биз коррупция менен күрөштүн экинчи этабын баштадык. Ким менен ким күрөшүп атат? Ким менен ким күрөшүп атат? Ким ушул убакытча күрөшүп келди? Бийликтеги адам өзү менен өзү күрөшүп атат. Бир кабинеттеги адам экинчи кабинеттеги адам менен күрөшүп атат. Ачиттин артын сугут жалайт деп коет муну кыргызча. Карапайым калкка силердин күрөшкөнүңөрдүн эч кандай немеси жок. Кажети жок. Алар өмүр бою коррупциянын торунда, коррупциянын жолунда. Төрөлгөндө врачка 5000 сом берет, өлгөндө молдого жаназага акча берет. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ал байкуш коррупциянын жемкорлуктун жеми болот. Анан силер күрөшүп атабыз дейсиңер. Коррупция менен күрөшө албайсыңар. Коррупция бул өзү ушундай оору экен да. Бул күн ысык жерде жакшы өсөт экен. Мына Африка өлкөлөрү коррупциянын эң өнүккөн жери. Эң аз коррупция бул түндүк Муз океана жакын. Норвегия, Швеция, Дания. Биз да жакынбыз да. Бизде да жакшы экен. 138 местада экенбиз. 37. Күн чуак жерде жакшы өнүгүп атат. Эгерде силер ошол 136 миллион доллар жөнүндө кеп кылды, Бишкек ТЭСтин башчысы айтты. Анан 136 миллион доллар кайка кетти деп элде суроо туулат да. Мендедир, бизде да суроо туулат да. Анан айтып атпайсыңбы 109 тендер деп. Иш козгодук деп. Ушул монча иш козгосоңор аны эл ишемек, аракет бар экен дейт. 217 миллион сомду салыкчылар чыгарып кетти деди. 5 салыкчыны камадык деп шаардана кеп кылдыңар. Жөнөкөй 5 кызматкерди камадыңар. Алар жетекчилери жок, ала албайт, жута албайт, тамагынан өтпөйт. Алар отурса чотурга отурду. 5%, 10% отурду. Ошол жерде отургандар отурдуңар. Мына алып чыкпайсыңарбы? Жок дегенде ошол жерде бир жоопкерчилик айтпайбы? Мен дагы кол алдындагы адамдар ушундай колго түшүп аткандан кийин несу моральный ответственность. Я покидаю свой пост деш керек. Барбы ушундай? Бир кызматкер кеттиби? Кол алдындагы кишиси коррупция менен кармалып калса. Жок. Анан бюджетке мынча миллиард сом түшүрдүк деп атасыңар да. Эч кылмыш иши жок эле бажы кызматы. Бир айда 903 миллион сом 700 миң сом түшүрдү. Буну шаардана кеп кылды. Өткөндө Жогорку Кеңештин заседаниясында Зиядин Жамалдинов суроо берди. Кубанычбек Кулматовго. Бул ашыкча түшүп калыптыр. Демек ал жакта коррупция болгонбу десе, не исключено деди. Бир апта андан кийин Рустам Казакбаев суроо берди, ошол бажы кызматтын төрагасынын орун басарына. Анда коррупция бар беле ал жерде десе, бар деди. Коррупция бар болсо коррупционер бар да. Ким ал? Алып чыкпайсыңар. Бажы кызматындагы коррупция эмнеге алып чыкпайсыңар? Салык кызматындагы контрабандаларды. Анан айылдагы айыл өкмөтүнүн 2000 сомго, 10 000 сомго карьердеги ишти козгоп коюп, ушул отчет. Бул отчет эмес да. Ички иштер министринин отчетун көрдүм да. Жол кырсыктары боюнча берип атасыңар. Былтыркы жылга, быйылкы жылы адам ас өлдү депчи. Акмакчылык да бул. Адамдын өлүмү менен отчет береби? Көп өлдү. Ачык эле айтып коеюн. Эмнечеге алып келип атасыңар Жогорку Кеңешке? Өкмөттүк саатты. Урматтуу прокурор, ушул жерде укрытие бар. Маселен, бир жол кырсыгы болсо, ошол жерден 2 адам набыт кетсе, 5 адам ооруканага түштү. Ошол 5 адамдын ооруканада 3-өө өлүп калат. Ооруканадан. Ал жол кырсыгынан өлдү да. Кол кырсыгынан өлгөн жок да. Ал укрытие. Аны кошпойт булар. Мына каякта жатат иттин өлүгү. Ана айтып атпайбы 8 миң киши жанадар алган депчи. А канчасы о дүйнөгө кетип калды? Больницадан. Укрытие жатпайбы ошол жерде эле? Ана ким ишенет силердин коррупция менен күрөшкөнүңөргө? Бийликтегилердин бардыгы двойник машина менен жүрөт дейт, уурдалган машина менен жүрөт дейт. Жогорку Кеңеште 60-ка жакын машина бар дейт.
Аппарат президент бар екен, өкмет бар екен. Ел біледі екен аны. Сілер білбейсіңдер. Отырасыңдар ушул жерде. Отчет беріп қойып. Статистиканы айтып. Ушул күрөш. Тура айтты Ирина Юрьевна. Иллюстрация деген болуш керек. Коррупция менен күрөш үчүн. Мына Өзбекстанда Шавкат Миромонович күрөшүп атат. Коррупция менен. Кандай күрөшүп атат? Генералдар бар отургузуп атат. Биринин артынан бирисин. Эл ишенет. Аны айтып атпайсыздар. Биз азыр индексти тигини кылдык. Ар бир айда кайсы орган министрликте коррупциянын көлөмү өстү, түштү деп турандан кийин индекс неме кылып коюптур да. Ушул бул жумуш. Коррупциянын каякта өнүккөнүн эл билет, анын кереги деле жок. Жасалма, опросту. Мировой өлкөлөр элдер күйүндүр айтпады, 137 тазасыңар. Анан кимге кереги бар? Коррупциянын эң өнүккөн жери ошол коррупция менен күрөшкөн тармактарда да. Мына биз жака жазып атасыңар, бизди кайтадан Финполицияга өткөрүп берсеңер жакшы болот эле дегендей кылып кат жазыптыр да, мына отчетто жүрөт. Мына реформа кылдык, күч структураны эмне пайда таптык? АКС аштык, эмне пайда таптык? Финполду аштык, ыйгар мукутту бар эмет, эмне пайда таптык? Башка мамлекеттерде илгеркидей эле күч структура ушундай иштеп атат. Прокуратурага оор кылмыштын баарын бериш керек. МВДга экономик кылмыштардын баарын бериш керек. Эки эле орган иштеш керек коррупция менен. Ошол кезде бизде аз болгон болчу коррупция. А эмне кылдык? ГСП таштык. И чё? АКС таштык. Не болду? Коомчулукта жүрбөйбү? Миллиондогу, миллиарддаган акчаны жеп аткандар. Элдин баары билет да. Ана шаарнада телевизорго чыгып эле биз коррупция менен күрөштүк, экинчи табан бар деп өздөрү менен өздөрү күрөшүп атат. Мына камда туруп, оны камдан угуп атат да тышап. Анан күрөшүп атабыз дейт да. Элге эмне кереги бар аны? Эл түкүрүп атпайбы? Элдин бийлик курулушу ишенип кеткен да. Ошон үчүн эки революция чыккан да. Туура айтты мына Ирина Юрьевна. Талап неле деп. Талап ушул болчу. Эми даректүү суроолорду берейин. Кербен курулуш боюнча мен комитетте да козгон болчумун. Кыргыз транспорт министрлигиндеги 35 миллион сом президенттин фондуна бөлүнгөн акча Кербен жол курулушка бөлүнгөнүн элдин баары билет. Кылмышы козголгон, а бирок эми камадыңар. 1 жылдан кийин департамент ДДХнын башчысын апарып камадыңар да. Ага чейин Кербен жол курулуштун башчысы Болот Искендеров дүйнө салып кетпедиби? Подтонный мост боюнча. Подтонный мост боюнча, разборный мост боюнча акча жок 35 миллион сом. Орду түймө жок да. Кимдер жооп бересиңер? Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы кызматтын материалдарынын негизинде транспорт министрлигинин жанагы департамент дорожного хозяйства Арстанбек Ибраев камакка алынган. Ушул жанагы көпүрлөр боюнча, тияк бияк боюнча бүгүнкү күндө иш козголуп тергелип жатат. Бул 1 жыл мурун ачыкка чыккан иш болчу. Силер анан кийин камадыңар, бирөө буйрук бергенден камадыңар да. Больницада жатпады. Ага чейин тиги акчаны алган фирма Кербен жол курулуштун башчысы дүйнө салып, о дүйнө кайтып кетпеди. Эчтеке билмексем боло турсаңар анан кантип эл силерге ушу коррупция менен күрөшүп ишенет. Но жакта статистикаңарды баарын көрүп таң калдым да, таң көрүп. Былтыркы өсүктүңдүр. Мына азыр айтып атасыңар, дагы полиция кылыш керек депчи. Немени патрулдук милицияны ГСП кылдык. ГУБДП кылдык. Не өзгөрдү? Адам өмүрлөрү коштолгон жол кырсыздар азайып кетти. Мына 3-4 мартта 11 киши өлдү. Азыр сводканы кереги жок. Мен АКП сайттан кирем. Турат ошол сүрөт менен, факт менен турат. Машинасы менен турат. Жол кырсыздар күндөн күнгө көбөйүп атпайбы? Не өзгөрдү? Формасы өзгөрдү, формасы өзгөрдү. Россиядагы зектер кирген форманы алып келип берип койдуңар, болду. Башка эч нерсе өзгөргөн жок. Башка эмне өзгөрдү? Реформа ушул. Эми азыр милиция, полиция кылат. Эмне өзгөрөт? Эмне өзгөрөт? Кылмыштуулук өсүп атса. Эчтеке өзгөрбөйт. Табличкалар өзгөрөт, болду, башка эчтеке өзгөрбөйт. Кресло өзгөрөт. Жаңы жетекчилердин. Дайыр ата өзүңүз айттыңызчы, сизге 1,5 ай мурун Сапар Жумаков тапшырма берген. Дыйкан базары боюнча. Бир жооп берген жоксуз. 14 күн ичинде сиз жооп беришиңиз керек болчу. Кыска эле жооп бериңиз. Рыскевич Чинович. Баяндамаңыз 3 минут болгон. Рыскевич Чинович.
Мына 4 январда тапшырма кеткен бүттік ведомстволарға, Дыйхан базары бойынша. Менің қолымда 1 том қағаз тұрады. Бары Дыйхан базары бойынша. Азыркы күндө сот жүрүп атат. Сот процесси жүрүп атат. Жок. Рахмат, мен түшүндүм. Сизде 1 том болсо менде 2 том асыртат. Мага эмне эле керек? Счетный палатанын актысы керек. Мына счетный палатанын актысы. Замир Бабакулович, ушуну алсаңыз, счетный палата жазып атат. По требованию ГСП при правительстве Кыргызбек Сатканкулов деген бар экен. Ошол немесин аудит текшерип 179 миллион сом ущерб государству деп атат. Лагуна групп президентке жазып атат, Сооронбай Шариповичке. 140 миллион сом не возвратил дейт. 300 миллион сом ущерб турса силер отурасыңар да. 2 томду кагаз чогултуп. Козгобойсуңарбы? Же тандалма иш барбы? Ак менен кызыл деген. Кылмыш иши козголуп, скелчимдеги биздин токтом менен ошол счетный палатага экспертиза аудит назначение болгон. Эми ошол сиздин колуңузда бул кылмыш тергелип атат. Андай жок, кылмыш иши кыскартылып кеткен. Сотко жетпеген иш соода менен бүткөн иш. Кылмыш иши козголо турган болсо, ошол Дыйхан базарын жапкан кишилер мурунку өкмөттүн аппаратындагы адамдар козголуш керек болчу. Мына ошолор, алардын баары свободада жүрбөйбү? Мына Жылдызбек Исакулов, Ногойбаев дегендер отурбайбы? Ана кантип айтасыңар кылмыш козголду деп? Эгер обвинение предъявление этилбесе, кылмыш козголду дейсиңер. Мына прокуратуранын кагазы турат менде. Дыйхан базарын жапкандан 2 миллионер пайда көрдү, 2 базарга элин алып кетти, 2 нефтебаза бар, 2 депутаттыкы. Алар жерин алып кетти. Бюджетке 300 миллион сом заракка түштү. Мына коррупция. Силер бүгүн отуруп алып туруп, алпедик отчет берип атасыңар. Уят, урматтуу силовиктер. Мен дагы Ирина Юрьевнанын сунуштуна кошулам. Иса Шешенкулович. Мындай өкмөттүн мындай аракети коррупция менен күрөшөт аракет. Алгылыксыз. Алгылыксыз. Эгер апрель революциясынын негизги талаптарынын бири ушул коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок. Мына жакында апрель революциясы боюнча чоң жыйын болот, мен ошондо да чыгып айтам. Кимдер кайсы жерде отуруп алыптыр, эмне коррупция кылганын эл билсин. Ачыкташыбыз керек да, иллюстрация жасашыбыз керек. Эмне ким? Отура бересизби?